Бардыгына себеп айтам. Самара көп нерсеге чүп калды, жардам берди. Амансыздарбы мекендештер? Биз KG недвижимость агенттиги анын жетекчиси Самара Нарматова командабыз менен бүгүн Иваново шаарына келгенбиз. Иваново шаарына жөнүндө айтсам, бул шаардан көпчүлүк мекендештерибиз турак жайлуу болгон. Анын ичинде бүгүн ошол турак жайлуу болгон кардарыбыздын тоюна келдик. Самара өзүң айтып кетчи, Иваново шаарына качан баштагансың, канча кардарга примерно канча кардарды мекендештерибизди турак жайлуу кылдың? Амансыздарбы урматтуу мекендештер, Иваново шаарынан бардыгыңыздарга ысык салам. Иваново шаарында 2021 жылы алгачкы кардарларыбыздан болуп Арапбай мырза биздин агенттикке телефон аркылуу байланышкан. Байланышка чыккандан кийин документтердин жөнөтүүнү суранып, ошо менен процессибиз башталган. Андан кийин дагы башка кардарларыбыз кайрылып, документтерин жөнөтүп, бардык процесстер жөнүндө, чыгымдар жөнүндө, деги эле бул шаардан үй алганга болобу, бул шаардын рыногун билбейт болчубуз да. Рыногун билбей туруп иш баштоого кандай болот экен деп, бирок өзүнө жараша башында аябай кыйынчылыктар болгон. Бирок бүгүнкү күндө буюрса биздин агенттик аркылуу 30дан ашуун кардарларыбыз турак жайлуу болду, биздин агенттик аркылуу. Анан бүгүнкү тойго кетип аткан кардарыбыз жөнүндө айтсаң, кандай үй алган, канча жүрдү процесс вообще? Бүгүнкү кардарыбыз жөнүндө айта турган болсок, кардарыбыз жери менен даяр дом, жер үй алды, квартира эмес. Ошол үйүнө атайын бүгүн той берип аткандыгына байланыштуу процесс где-то 1,5 айга созулду. Мага документтерин тапшырган күндөн баштап. Анан бүгүн мына ушул тоюна чакырганынан атайын Москва шаарынан кардарыбыздын тоюна катышуу үчүн убакыт бөлүп келдик. Иваново шаары биз үчүн өзгөчөрөөк шаар, себеби бул жакта кеңсебиз, офисибиз жок, бирок элдери башкача. Бизге баягы кардарлар көп үйлүү болгон үчүн бири-биринен угуп эле бизге кайрылышат. Кайрылганда дагы биз Иваново шаары менен онлайн түрүндө иштеп, сделкасын көбүнчө Жаныбек алып келет, искен болот. Анан Жаныбектен дагы Самара экөөбүз сиздерге дагы айтып берет, сделкаларда кандай кыйынчылыктар болот, Иваново шаарында средня канча күндө сделкага чыгат, процесстердин жөнүндө сиздерге дагы алдыда айтып берет. Жаныбек менен дагы таанышасыздар. Жаныбек болсо Иванового эми эле иш процесстерин үйрөнүп баштаганда биринчи сделкаң болчу, өзүң отдельный өткөргөн. Жаныбекти коркпой эле сделканы өткөрүп келесиң, ушундай процесстер болот. Ага чейин Жаныбекти өзүм апарып, лично өзүм 1-2 сделкасына катышып, көрсөтүп берип, кандай документтерге кол коюлат, кандай моменттерге көңүл бөлүш керек, ушуларды көрсөтүп бергенмин. Анан коркпой эле Жаныбекти өзүм жалгыз Иванового жөнөттүм. Сделканы кандай өткөргөнүн, ошол күндөрүн бир эстеп өтсө, Ошондо биринчи келгенде бул ошо өзүңүз жана биринчи айткандай Арапбай деген болчу. Арапбай өзү мен менен тең бала. Ошонун сделкасын өткөргөмүн. Биринчи келип чындап процессте, сделка процессинде биринчи өткөрүш аябай чынында кыйыныраак. Өзүң жалгыз келгенде мурун Самаражан менен барып жүрүп, анча нерселерге көңүл бөлбөй. Кийинкиде карап, жоопкерчиликтин баары мойнума келип, кийин Арапбай өзү дагы чалып жүрдү, түшүнмөгөн жерлерин анча да. Биринчи кардарым ошол Арапбай болгон. Арапбайдын сделкасы аябай бирок жакшы өткөн, ийгиликтүү. Ошол күнү эле тапшырып бардык процесстер аягына чейин бүткөн. Бирок сделка 7 саат или 8 саат болгон. Караңгыда тапшырып, МФЦга жетип, и ошол эле күнү ключун алып, даже үйүнө барып, үйүндөгү ключун алып, видеого тартып кеткен. Бирок Арапбай өзүн сүйлөп бер десем, сүйлөй албай сүрдөнүп биринчи. Ошондой болгон. Жаныбек сделка өткөргөндө бул жака кантип келесиңер? Сделка өткөргөндө биринчи мен электричка менен келгем. Ласточка менен, Ласточка менен. Жок, биринчи машина менен келген экен. Машина менен келгенсиң. Арапбайдын бир тааныш аркылуу ушул машина келет экен деп, ошондо тааныш 5 саатта келгенбиз. Москва менен аралыгы 300 километр. 300 километр. Машина менен жүрсө 5 саат жүрөт. Мен жүрсөм 3 саат жүрөм деп коем.
Мекендештер, ойлобоңуздар, Россиянын каалаган аймагынан үй алсаңыздар сөзсүз болот, бирок ар бир шаардын өзүнө жараша рыночный стоимосты деген моменттер болот. Буларды айта турган болсок, Жаныбек өзү да билет жакшы. Базары эми рынок аябай кичинекей, баалары бардыгы бирдей. Москва, Московская область, Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск, башка шаарлар Санкт-Петербургка салыштырмалуу бул жерде рынок аябай слабый. Эгерде кардарыбыз биздин агенттикке баштапкы төлөмү жок, кайрыла турган болсо, же болбосо өздөрү аракет жасай турган болсо, үй алуу чын эле мүмкүн эмес. Бул жерде аябай аракет кылабыз, сүйлөшөбүз, рынокты анализдейбиз, ар бир моменттерин тактап, андан соң гана биздин мекендештерибизди туракчайлуу кылабыз. Бүгүн өзүбүз Нурлан акенин үйүнө келип күбө болдук. Квадраты чындыгында 79 квадрат метр аябай чоң. Ошондой квартираларды алып бергенге жардам беребиз. Башында кардарларыбыз бир аз бизди түшүнгүсү келбейт. Квадрат кичинекей, ремонту сонун квартираларды тандагылары келет. Бирок үйдү алгандан кийин, ал жерде жашагандан кийин, үйдүн квадраты чоң болгондон кийин аябай комфортно болгондо гана биз аларга туура тандоо жасаганыбызды бир аз кечирээк түшүнүшөт. Ağırlı oluk bolsundayız. Cevabı bölümkü Aydiz'in savaşları. Cevabı meymanlar hoş geldinizler. Vaktimizde amcamca biz söylüyorlar içinde gerek okalım müzikler amcamca boyu tarafına. Birlikte bunu düşünürüz. Aydiz'e geliniz. Ama hesaplar para hesaplar rengi Sizge nasip etsin. Atartı Kırgızistan'dan gelgen Tayadamız ben tayinimiz daima жақшылыққа gelsin sizin nefisinde. Gelizler. Tayada ben tayinini ortağa çakırı bir kalı direk söz böreğin etmeli. Karı görün görmeden Tayadam bana gel. Жақşı söylep durup ürmenin başına verdi. Andıkta meymanlar kuş gelirsinler. Aydıcı dabiret büyüğümüz mutlu olsun. Gelge meymanlar kuş gelirsinler. Barınızdan kabağınızdan tatlı olsun dağı. Kalı direk sözüne dayanlarmışlar, ondan bir giymenen boşlayın. Aydıcı, ben bir tuğan ecemde olup kaldı. Buna gel, gece göz bugün. Meymanlar gelinizler. Kutkalarını çek. Sizin bardığınızda tren çok bildirim. Bardığınızda bir türlü öz negisi adam geçiriminden gana bağlanat emes de. Бүгін сіздердің ошол нерселерди сезип, ошол нерселерди кадимкидей бир сонун имбат салтын десем болот. Чын бул себеби көп тойлорго эле барабыз. Бирок бүгүнкүдөй өзгөчө тойдо биринчи жолу катышып атам. Эми Ивановага тойго чакырсаңыздар сөзсүз келебиз. Камал болуп менен дегелик. Анан Айдежеге көптөгөн жакшы талап тилектерим бар. Айдеже абыйыңыз дагы да чоң көбөйсүн, өзүңүз каалаган ой максаттарыңыз ишке ашсын. Жездер менен өзүңүздүн ашына чейин басылуу болуңуз, балдарыңыздын сыйылмадын көрүңүз. Сиз ата энеңизди кандай көрүңүздө сыйлап аткан болсоңуз, бизди дагы балдарыңыз ошентип төрүндө сыйрасын. Ата эне үчүн баласынын ар бир жакшылыгы ар бир кичинекей жетишкендиги бир чоң нерсе болуп эсептелет. Ошон үчүн сизге дагы андай жакшы нерселерди кааласаңыз, сизге дагы Аллахым эки эселеп берген болсун. Диванга да үйүнгө эч ким болбосун. Баарыңыздардын өзүңүздөр үйүңүздөр болсун. Айтпаймын Россиянын өзүнөн эле деп. Өзүңүздөр каалаган жериңизге да үй болуңуздар. Дубайдан, Кыргызстандан, Америкадан каалаган жериңиздерден. Ошого Aydız'ı Dimir ekmekçi, üyde altı bulundu. Samara'nın gereği çok der, gevir kanallara etkiler, dünya malda bulundu der. Rahmet, şunca isim çatır, onday, bizim Ivan'da Kırgızlardan atelinizde baş göz bulunduğunday, batalayın doldurası. Hem şunca sizge jardan bulunday, ağıylıklı oturgan şu Samara, Başlayan cemaatleri jakşı kalıtını söz mü söylediğinizde. Biz de yetmemiz.
Kuşuma ben birkaç tane bilekses. Мен колоколдун жакындардын тугандардын ата энем алыс болсо да мага менин ушул жакындарыма биринчи тамак берейин деп бүгүн дасторконду ачтым. Баталгай силерде ушул канча болду бизде нерселер үчүн квартира жашагыча деп анан бүгүн мен сүйлөшүп айтып атсек ушул немеге жеттик чын Kuda Gülsan. Anam öneri Samara, şu bizden siyahtağa kızısın bize. Biz için, benim için aynı bir şey var hareketi. Sıylay, bazıları sevet ayta. Samara yok, mesela Türk kaldı, Cardan geldi. Öneri Samara'ga işine iyi kalayız, den solup, birinci den solup, bayılır. Baldarına, Silya'na, unutma. Çok raklar. Көптеген мектептің билбешімін баягы ар бир жумуштун өзүнө жараша кыйынчылыгы болот, өзүнө жараша нерселер болот. Бирок Ламиястан артындагы нерселерди эч ким көрбөйт да. Бирок кызыл мекендештер үчүн ар дайым чын жүрөгүм менен ошол аягына чейин аракет кылам. Ошол Rahmat. Bağlarınız olsun. Azar. Şehitler sizlerge. Daima жақсылыққа келдіңдер Иван Ошаннан. Иван Олықтар, hormatlı жерлештер, hormatlı туғандар. Мен қошымда, мен Assalamualaikum. Bahasa jadi stasiun. Assalamualaikum. Apa alsam Sizlerge çok başarılı görüşümler konuşuyoruz. Ağızlı Kırgızistan'dan gelgenizler için. Ayrıca azim.
Jesse. Уважаемые сестры, братья, родители, бабушки молодые какие-то, подружка, ну дальше бы я сказал бы, ну не буду. Дай Бог всем сидящим здесь за столом, за нашим столом, чтобы всегда нам душевными, как родные были вместе. Когда мы вместе сплоченно, это значит мы братья, сестры. В любое время я рядом, всегда вас встречает на меня. Всегда мои двери для вас открыты, для отдельно для всех. Как говорится, дай Бог вам здоровья, моей радости, все. Я за мусульман всегда такой. Алло. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sizlerle beraber ayrıca yürüyüş, ağırlığımız olsun, жақсылықтар болсын, алыстан келген ағайыныңыз аман болып, туғандарыңыз бар болып, дайым сіздің жақсылықтарыңызға келіп қуатып үшін сіздің сүйіншіңіздерді тең өлшіп сізге күш қуат беріп жүрсін, денсаулығыңыз мықты болыңыз. Самареже сізге дағы уақытын пайдаланып жазушылық чоң рахмат. Алыстан бері ушундай келип конок болуп жатканыңызга кубанычтамын. Сиз атайын чакырып келгениңизге бизге дагы жардам бергениңизге ушу дагы бир жолу рахмат сизге. Тоюңузду болуңуз. Айдажанды куттуусуздар, баян тойлордон жакшылыктар болсун дейт баардайым. Айдажан ушу жакшылыгын тең бөлүшүп келген мархаматтар сиздерге дагы рахмат. Ошо баарыңыздарга денсаулык, ушул Россия жергесинде жүрөбүз, ушу эмгектенип аман эсен үйүңүзгө кайтканга насип болсун. Ошо баарыңыздардын ишиңиздерге ийгилик, баардыгында аябай жакшы. Менин дос экенин билимде, Москвада чынында мындай эмес. Москвада айым өз менен өзү. Бул жерде азыр Кыргызстанда жүргөндөй болдум. Ошто өзгөн жерде жүргөндөй болдум. Ошо баарыңыздарга чоң рахмат. Сизге да чоң рахмат. Бул болгон дүнүңүз өчпөсүн. Баарыңыздар Жакшынакай кылып мына Иваново шаарына келип, Ивановодо жайгашкан кыргыздарга үй тартуулап берип атасыздар. Сиздердин ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Мен мындан буяка сәл процентин азайтсак болобу деп сурап койгойлу. Ошондой болуп калса бизге да кабар берип койгула. Жарым жылдан кийин процент аз болсо, неде отургандардын көпчүлүгү үзе алабыз. Айдажан аркасынан айдажан аркасы майлы сүтү болсун, бизге да насип кылсын. Сиздердин ишиңиздерге ийгилик, дайыма тойлорго келиңиздер. Ивановго дайыма жакшылыкка келиңиздер. Рахмат чыгып бергениңиздерге.